Санэпидемнадзордун формасы да жокко. Өзүңүздөр форма менен келишиңиздер керек беле? Эми планды текшерип алганда формада келебиз. Азыр акимден өзүнөн тактоого аракет кылалы. Жүрүңүздөр кандай деп жооп беришет? Эмне чараларды көрүшөт экен? Мырзалимдин самсасынан жегенсизби негизи? Мырзалимдин самсасынан бир жол жегенбиз бар. Сизге так суроо. Канализация барбы ал жерде? Жок. Канализация жок. Септиги жок болсо сиздер канча уруксат бердиңиздер курулушка? Мынандай, бул мен жана эле айтып өтүп кеттим. Вилгеттен бир атактуу самсы болуп келген. Жок дегенде майли канализация кылып койбой, бул бүгүн ачылган жок Мырзалим самса. Кече ачылган жок, 20 жыл экенин билбейм. Мен билгенден 10 жыл. 10 жылда бир канализацияга ылайык акча табышкан жокпу. Пландан тышкары неме алып текшерүүнү алып, ушу септик курулганга чейин жабылат. Мен сөз берем. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө болгондой Ош шаарындагы айтылуу атактуу Мырзалимдин самсасынын акыбалын көрдүңүздөр эле. Андан аркы көрүнүштөрдү, мындан аркы кыймылды биз азыр Кара Суу районунун акимине келдик. Кара Суу районунун аймагына карайт экен. Мурда билчү эле, ошол жерден самса жечү эле, санитардык көзөмөл боюнча кандай тапшырмаларды берчү эле, септиктерди курдурду беле. Эми жалпы эле ошо мыйзамдуулугун азыр биз акимден өзүнөн тактоого аракет кылалы. Жүрүңүздөр кандай деп жооп беришет, эмне чараларды көрүшөт экен. Акимдин жообун угалы жүрүңүздөр эми. Атуу Сулукбек, журналистпиз. Эмне экен карындашым? Ошто жыйында экен. Биз эмне кылалы? Саламатсызбы? Атуу Сулукбек эже. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Сиздин аты жөнүңүз ким? Мен Куланайжан Мамаев. Акимдин орун басары экенсиз. Аким жок турбайбы азыр, Жыйналышта жүрөм. Ооба, түшүндүм, жыйында экен. Сиз кайсы тармак боюнча орун басары? Мен социалдык тармак. Санэпидемнадзор сиз жакка карайбы? Мага. Анда сиз менен эле сүйлөшөлү анда. Эже мындай. Сиз Мырзалимдин самсасынан самса жегенсизби? Мурда бир 5-6 жыл. Көп жыл болдубу жебегениз? Кандай эле? Жакшы эле алчу. Губкаданын жебесизби? Жок. Эме, ошол жер сиздерге карайбы? Ооба, эми Шаркка өкмөтүнүн территориясына. Сиздердин аймакка, сиздерге тийишеби? Ошол жер кандай экендигин 5-6 жыл мурда көргөн белең? Көргөн. Кандай эле? Эми сырткы неме деп отургузуп алып, летний немесинде неме кылганын көргөмүн да. Азыр көрүп, акимдин орун басары катары ошол тармак сизге тийиштүү болгон үчүн сиз эмне жагдайларын оңдош керек деп ойлойсуз аякта? Мен эми кече бул маселе боюнча социалдык немеден окудум, сайттарданчы. Ошол жерде сиздердин текшерип барганыңыздар боюнчачы. Анын санитардык нормаларга бал келбегенин, баягы идиш жууткан жерди сиз
сұрақтарыңызға. Мен дарөлі бүгін ол бойынша тапсырманы бердім. Азыр ошол боюнча чакыртайын деп аткам, өзүн элечи чакыртып. Буга чейин эми бул сиз текшергенге чейин эле бул ар бир ашкананын, ар бир чач тараштарды, базардын ичтерин, дүкөндөрдү, соода жайларын бардыгы ошол эл калк кайсы жерде жүрсө, ошонун бардыгына мындай текшерүү жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп, санитардык нормаларга талапка ылайык жасагыла деген тапшырмалар берилип жатат. Тынымсыз эле беребиз да. Тынымсыз. Тынымсыз эле беребиз. Ал үчүн айлыктар төлөнүп атат. Мамлекет тарабынан өзүнүн тиешелүү айлыгын алып атат. Ол боюнча бирок тапшырмаларды беребиз. Эми күндө Канча жолу тапшырма бердиңиз ошол Мырзалин самсасы боюнча? Эми именно Ошол сыяктуулар үчүн. Ар бир эле квартал сайын болгон жыйналыштарда координационный кеңешме бар биздин өзүбүздүн медициналык тармактардынчы. Ошол немелерде андан кийин мына Кыргыз Республикасынын президентинин ошол облустун айгармак өкүлүнүн орун басары Эрнеш Кылгачбекович дагы тынымсыз бизге онлайнда болсо дагы жыйналыштар Тапшырмалар берип атат. Кастарды жиберип атат. Бирок маселе ошол эле бойдон, э? Эми ошол бойдон дей албайм го, оңдоп эле атабыз, бирок ошол эми баягы көзү бир күндө эмес, бир күндө сынап дейт го. Эми эскерткенибизге карабай ошондой учурлар болуп калып атат да. Муну моюнга алышыбыз керек, бирок биз оңдойбуз. Ким күнөөлүү ушуга? Эмнеге ошол санитардык коопсуздук үчүн ошол мамлекеттен айлык алып отурган, ошону көзөмөлдөп отурган, ошолорго тапшырма берүүчүлөр, ошолор тапшырманы аткарчулар, анан ошол аймакка тийиштүү адамдар канча структура бар да көзөмөлдөп отурган? Эми ошол жерде намтап же тирикчиликти жасалышат. Азыр эми мындай жеке ишкерлерди колдогула деген мамлекеттин дагы тапшырмасы бар. Ошондой болгондон кийин ошол самсакананын ээси дагы өзү санитардык нормасын сактап, ошол жерден киреше таап атат, канча адамды иш менен камсыз кылып атат, үй бүлөсүн багып атат дегенден кийин алар дагы окуп атышат, азыр талапты көрүп атат. Адамдардын ден соолугун, өмүрүн сакташ үчүн алар дагы бир топ аракеттерди жасаш керек да. Эми эскертилип эле атат, окуп атышат, мына сын пикирлерди угуп атышат алар дагы. Ошол мен ээсин күнөөлөйт элем. Эми ошону ээси күнөөлүү, э? Эми кызматкерлерин күнүгө көзөмөлдөш керек да. Эми нан таап жеп атышат ошол жерден бир мынча сиз деле. Алго нан таап жеп атат экен ошол жерден. Ошолорду көзөмөлдөйүн деп нан таап жеп аткан мамлекеттик кызматкерлер? Мамлекет дагы алар күнөөлүү эмеспи? Биз күнөөлүү, биз тынымсыз эле көзөмөлдөп атабыз. Санэпидемстанция бул боюнча дагы барган писаниялар болуш керек. Мен азыр эми кече окуп туруп анан кийин бүгүн эме кылайын. Чара көрөйүн деп турган учуруңуз экен азыр, э? Эми чара дагы көрүлөт. Себеби дегенде тиешелүү чара. Эми структурага ошол ички жагдайына. Ал жерде канализация барбы? Канализация бар да. Бар. Каякта? Эми ошол немесинде ишканада болуш керек. Ал жерде канализация жок деп атышат. Канализация жок. Ошондой иш жүргүзгөнгө уруксат болуппу? Негизи мыйзам жол бербейби? Жок. Мыйзам жол бербейби? Мыйзам жол бербейт. Себеби дегенде эми чыгымды канча, чыгымды чыгып ал жерде саркондуу суулар чыгат. Идиштин байгындай чыгымды. Ал жерде раковина да жок экенин көрдүңүзбү? Чарага салып жогатканын көрдүм. Эми азыр цифровизация деп атабыз, саналик доору президент баардык жактарда цифровизация өткүлө деп атат. Сиздер ошол жерде отурасыздар 19-кылымдын методологиясын коюп, бир идиштен самында экинчи идишке келип чайкап коюп. Биз эгерде бүгүн текшерүү жүргүзүлөт дагы ушул неме менен жаптырабыз. Эгерде качан ошол санэпидемстанциянын койгон талаптарына жооп бере албаса, анда жабабыз. Кимдики болбосун дагы. Эч кандай ээсине да карабайбыз, башка немесине да карабайбыз. Качан нормага ылайык келгенде гана ачат. Биз буга чейин андай практикаларды жасадык. Эгерде эскертүү берип, ошол санэпидемдин нормаларына дал келбегендерди жаап, качан гана ошол нормага санэпидемдин чакырып сүйлөшүп көрбөйсүзбү? Макул чакырайын. Келебиз, канча убакытта келебиз? Жакын элеби? 5 мүнөттө келем. Болду. Күтүп туралы. Санэпидемдин келсин, анан архитектурадан чакырасыздарбы? Канализация бар бекен, жок бекен билбейсизби өзүңүз? Толук билбегенден кийин айтышым керек. Ошону тактап бериңиз анда.
Немен жатпайды, сез менен немени архитектурадан бир Архитектурадан ким бар? Сиз жана буякта ошко жаңы келип сени Мырзалимдин самсасынан жегенсизби негизи? Канча болду ошко келгениңизге? Ош келгенде 1 жыл 10 ай болду. Мырзалим самсысынан 1 жыл жегенбиз барып. Канча болду? Биз Көп болуп калды. 1 жыл ичинде эле жедиңизби? 1 жыл ичинде эле. Акыбал кандай экен? Мен кече сиздин эмеңизди көрдүм мен. Чыгарган эмеңиздичи. Баягы кухнядагы айтылган эмелердин баарын. Анан кечинде көрүп, анан бүгүн келип азыр сан служба менен сүйлөшөйүн деп атам. Азыр чакырдык тиги. Келет абы. Сел атышат. Ошолор менен сиздердин аймакта экен, сиздердин көзөмөлүңүздөр туруш керек экен. Ош шаарынан чыгып өтүш жердеги аймактарда кайраттына барышты. Аны көргөндө эми мында баргым да келип атат анан. Мыйзам чегинде азыр чара көрөсүздөр да. Көрөбүз. Жакшы, дагы күтүп туралы, Келсе, сиз эметебиз, анда мен элдерди кабыл этейин. Жанагы Мырзалимдин самсасынан самса жеп көрдүңүз беле? Жегенбиз. Качан? Бар жеп кетсе керек. Эми көп болду жегенбиз. Ал жердеги архитектуралык талаптар, канализациялар барбы? Канализация союнча маалыматым жок. Ошо маалыматты билиш үчүн сизди чакырттык. Аны эми санап сасам. Архитектуралык түзүлүштү сиздер карайсыздар да? Архитектуралык түзүлүштү биз карайбыз. Ошол жерде канализация түшкөр өткөнбү? Анан ал жерде курулуш мыйзамдарында канализацияны куруш керек беле? Сиздердин чечимдин негизинде бул болупатпы? Мен билишим боюнча бул илгерки самсаканы куруп берилген экен. О илгертен Атактуу. атак. Курулушка уруксат кагаздары бүт берилген. Сиздин аты жөнүңүз? Аширов Равшан Кадырович. Кара Суу районунун баш архитектору. Хорошо. Жанагын тактап берсеңиз жакшы эле. Бияка. Сез келби? Саламатсызбы? Сестин жетекчисин. Сестин жетекчиси сизби? Атым Улукбек беке, сиздики? Меники Маканбай, Дамин. Маканбай, ооба. Мырзалимдин самсасынан самса жеңеңизби? Ал жака барлык значи, бирок биздикилер бар текшерип турушат. Билесиздер да. Жок, негиз жедиңиз беле? Жеген эмес. Такырбы? Неге? Жешиңиз керек экен. Мындай бүгүнкү эле кетти. Сиздердин немеңер боюнчачы. Азыр барып жана септигин курдуруп, немелерди талапка жооп бергенге чейин жабылып, канча күн болсо да иштерин аткарат. Эртеңден баштап. Сиз качандан бери буякта санэпидемнадзордун башчысы болуп иштейсиз? Мен 2016, анан ортодо Ош менен 1 жыл коштуканда болуп калдым. Кара Суу районунда сиз азыр. Азыр буякка киребизби кандай? Билбейм. Эже биз каяка киребиз? Сизге киребиз же чыгасызбы? Энди боло берсин. Бияка эле киребиз. Архитекторуңуз кана? Улукбек биз Суроо сизге так суроо. Канализация барбы ал жерде? Жок. Канализация жок. Ал жана алып барып өздөрүнүн немесине төгөт. Каягына алып барып төгөт? Өзүм чук болгон мусор немесине, прям уланган жок экен. Каерде барган чуңкуру? Мусор төккөн жайы бар ар жагында. Септик кылыш керек беле? Азыр септик кылганга чейин жабылат. Септик неме болчу? Жок, буга чейин кесин сурап атабыз. Жок. Ба, ручной. Архитектурада сиздер ошо курулуш мыйзамдарына кафе куруп аткандан кийин, кафени ошол жерге жолго салып аткандан кийин, канча адамды тамак берип тейлеп аткандан кийин септиги жок болсо сиздер канча уруксат бердиңиздер курулушка? Мындай, бул мен жана эле айтып өтүп кеттим. Илгертен бир атактуу самсы болуп келген. Булга курулушка уруксат кагаздары илгери берилген. Түшүндүм. Бүгүнкү менен жаңы кагаз бере элекпиз пока. Түшүндүм, илгери мыйзамсыз болуп атса. Азыр мыйзамдуулук нормасы кирди да Кыргызстанда. Караганбыз, Мыйзам үстөн болот деп уруксат иш кагаздары берилген экен. Эмнеге текшерип сиздер ошондой көзөмөл жүргүзбөдүңүздөр буга чейин? Эми ал текшере турган орган биз эмеспиз да, санэпидемстанция текшерет да. Надзорный орган тем более ГАС текшерет. Биздикинин экинчи кварталда айттым го. Планда текшерүү бар эле. Эми анда сиздер барып келиптир. Азыр пландан тышкары неме алып текшерүүнү алып, ушу септик курулганга чейин жабылат. Мен сөз берем. Канча адамды уулап, ал жерден оору чыгып кетсе,
Ал жерде тырмактары өсүп, мындай тырмактары көк-мөк болуп турат. Анан ошол жерде колдорун жуубай эле тырманып, антип эми тамак кармап ал жерде. Мына биздин жаңы мыйзам боюнча биздин мамлекет өзү ишкерлерди колдоо болуп атат. Мыйзамдар бар. Булар эми жанагы өздөрүнүн ишкерлерди колдоо деген бул мыйзамсыз кылса, мыйзамсыз иштей берсеңиз силер көз жумгула деген сөз эмес да ал мыйзамда. Туура. Булар ошону сактап атпай булар. Эми ошого биз нормальный добросовестный иштеген немелер да бар, туурабы? Ошонун катарында ушундай деп жүрсөк чыгып атат. Эми чара көрөбүз ошого жараша. Кандай болот эми архитектура? Архитектура бүгүнкү күндө Урмушту көзөмөлдөө мекемеси бар, ГАСК деген. Бул ГАСК болуп түзүлгөн. Ошол облус ГАСК менен биз макулдашабыз азыр. Тактайбыз. Сиз кандай Аткартабыз, мына тиешелүү службалар өз милдеттерин аткарат. Например, ошол канализациясы боюнча ГАСК өзү бул жак менен макулдашып туруп жасаса, бир сөз менен айтканда, качан ошол талаптарды аткарганга чейин ачпайбыз, биз жабабыз. Жаптырабыз, бүгүндөн жабат. Андан сырткары бул Мырзалимдин самсасы бир мисал болуп атат. Ошто бир эле самсакана болуп атат. Жүздөгөн, миңдеген самсаканалар бар. Алар боюнча дагы биз чыгарып кеткенден кийин анан кайра келип текшересиздерби же? Биз текшерип эле атабыз, аларга делечи эскертүүлөрдү берип атабыз. Бул жактан тынымсыз эле кызматкерлерин жөнөтүп, ошол тазалыгын канча жолдан күн алыс рейдтерди жасайт булар. Жасап атат. Көп жерди оңдодук бизчи. Ийгилик болгон. Оңдолгондон кийинки акыбал ошол турбайбы, да? Жетише албай атабыз да, Кара-Суу району чоң, жарым миллионго жакын эл болуп калды. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Бизде бул боюнча контролдо турган ушул бая эле айттым мен өзүм сөзүмдө. Бир нече жолу эскертүүгө карабай эле бул ошол ээлеринде дагы бир неме болуп атат да, кайдыгерлик болуп атат да. Ошол жерде иштеткен, мантап жеп аткан, канча кызматкерге айлык берип атат ошол жерде. Аты чыгып атат ошондой самсакана болуп. Ошол жерде на уровень жакшынакай деңгээлинде тазалап туруп иштетсе болмок. Эми ошончо Ош шаарындагы аткарылгандан кийин жыйынтыгын беребиз сөзсүз. Аткартабыз. Рахмат анда көңүлүңүзгө, каалаганыңызга. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Акимдин орун басары, ошол учурда санитардык көзөмөл борбору, архитектуранын кызматкерлери тийиштүү жооп берди. Эми чара көрүшөт экен, оңой экен, тартипке салат экен, санитардык нормага ылайыктайт экен. Ошол акыбалды эми кандай болуп өзгөрөт, кандай болуп жыйынтык чыгат, биз аны да сиздерге буюрса көрсөтүп, сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Саламатсыңарбы? Кайрадан келдик биз. Санэпидемнадзор келдиби? Каякта? Мом жагып. Мына кече бул жерлерде маар эле турган, жабылып турган, бүгүн ачык. Иштеп атат жакшынакай. Саламатсыздарбы? Кандайсыз, жақсы ба? Жакшысыздарбы? Атым Улукбек. Сиздерчи? Биз санэпидемнадзордун кызматкерлерибиз. Санэпидем көзөмөлдүн Кара-Суу райондук санэпидем көзөмөлдөө борборунун врачтарыбыз. Аты жөнүңүз ким эже? Менин аты жөнүм Нарматова Гүлзада. Кандай болуп атат? Эмне экен? Ошо силердин немеңерге реакция берип, бүгүн келип калдык. Буга чейин эмне келбедиңиздер? Буга чейин бизде мораторий болуп, жеке ишкерлерди колдоо максатында бизге направление берилбей жүргөн. Мораторий. Ушул сөзүңүздөр президентке карата саботаж эмеспи? Кандай? Президент ушундай беспределдерди колдогула деп атабыз сиздерге. Булар жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер беспредел кылса, колдогула деп президент айтты. Биз өз алдыбызча келип, мындай силерге мен өзүмдүн ишимин жол жобосун түшүндүрөйүн. Өз алдыбызча эле келип, текшербейбиз, президент бул боюнча ишкерлерди колдогула деген жоопту айтып атпайсызбы? Ишкерлерди колдоо максатында деп атпайсыздарбы, чынбы? Ошондой бар. Минэкономдун ишкерлерди колдоо максатында жол жобосу бар. Минэконом ушундай беспредел кылса, колдогула деп указание бергенби? Эми беспредел эмес, жеке ишкер, жалпы жеке ишкерлер тууралуу сөз кетип атат да бул жорунда. Бул жерде канализация барбы? Канализация централизованный бар экен. Бирок булардын немесинде, мойкасында азыркы учурда неме уланбаптыр.
Мейк макул, пландуу мурда келгенде ачылганда канализация жок экен. Түшүнбү? Эмне үчүн карап отурсуңуздар? Канализация жок иштесе болобу? Канализация жок иштесе болбойт. Эмнеге сиздер пландуу текшерип жүрдүңүздөр буга чейин? Пландуу иштесе болбойт экендигин мыйзамда көрсөтүлүп турса, курулуш мыйзамдарында уруксаты жок болсо, канализация түтүктөрүнө туташпаса, кантип сиздер текшерип жүрдүңүздөр пландуу? Пландуу текшерүү жүргүзүлө элек. Такырбы бул жерге? Такыр жүргүзүлө элек. Эң атактуу самса муну жебеген чиновник жок экен азыр бу жерде. Чиновниктерге чейин жеткенсиздер. Анан текшербегениңиздерге таң калып атам да. Анда текшербештин бир себеби болот да. 3 жыл, мындан 3 жыл мурун 3 жыл аралыгында ошо пландуу текшерүүлөргө тыюу салынган. Муну бул тазик да мочу. Ушуга камыр эт салса болобу азыр? Ушуга салып тур мына фарштарды. Ушуга салса болобу? Качан кайсы убакта салганын көрдүңүз сиз? Кече турган. Ушудабы? Азыр да мынауга салынганы көрүнүп атат, карасаңыз. Ушуга салынганга болобу? Мына сыр идишке. Сыр идишкеби? Сыр идишке болот, бирок мынагы сыры карасаңыз сыры жок. Испортить этип кетиптир. Бул жакшына акриловый неме менен сыры менен болуш керек эле да. Демек буга сал мына фаршты жасап азыр сатып атат адамдарга. Не кыласыздар буну? Ушуда жасалды, фарша. Канча айып салынат буга эми? Ушуга салынып жасалдыбы? Ушундабы эле эптестер? Жок, бунда маселе. Буга не кылчу элеңиздер? Билбейм эмне кылыш. Эмне турат анда бул? Сиз бу жакта иштейсизби өзү? Иштейм, ооба. Шуну билбейсизби? Билбейм. Эми Эми ошо мындай чындыкты өлүп баратканда дагы айтыш керек адамчы. Мында фарш салып турган. Сиз передачаны биздин берүүнү көрдүңүз беле? Сиздин берүүңүздү көрүп передачада көрсөткөнүңүздү. Көргөнсүз да салынып турган, Эмне үчүн сурап атасыз кайра? Салдыңар беле? Салынабы депчи. Мен анда мындай сыры көчпөй эле мына чекесин көрсөтүп сиз аябай эле мына кирекен деп. Мен мындай сыры көчүп кетип эскирип калган оборудование экенин билген эмесмин. Азыр көрүп атам. Мына жараксыз нерсе. Алыш керек буну. Сиздерде санэпидемнадзордун формасы да жокко. Өзүңүздөр форма менен келишиңиздер керек беле? Эми планды текшерип алганда формада келет. Азыр сизди клиентпи, ким экенин билбейбиз. Сиз санэпидемнадзордун дарыгери болгондон кийин биз көчөдө форма кийип жүрбөйбүз. Биз производственный помещениеде эмес, мен көчөдө турам азыр. Көчөдө кирип атпайсызбы? Көчөдө болбойт. Көчөгө киргенде болду, биз жабабыз азыр. Азыр сиздер таң калып атам да, эми текшерүүчү кишилер өздөрү мыйзамды бузуп келип атса. Сиз мыйзам бузулган жок. Жапканы келдик, если текшерүүгө келгенде биз формаларыбызды кийип келебиз. Биздин одноразовый формаларыбыз бар. Жапканы келдик. Жок, жапканы келгенде дагы сиздер производствого киресиздер да. Производствого. Производствона сиз менен эле кирип калдык го биз. Бизге чейин ошонун ичинде жүрүпсүздөр го. Онун ичине кирбедик. Азыр жаныңыздарда форма барбы? Жаныбызда форма жок азыр. Форма да жок. Сиздер сактап алсаңыздар анан булар кайкын сактайт. Биз сактайбыз, сен башка жерге биз плановый проверка менен барганда биз менен кочо бар. Одноразовый эмелерибиз бар, ошо менен форма менен келебиз. Азыр биз просто жапканы келдик. Биз онун ичине помещение. Бизге айтты, текшерүүгө кетти биздин кызматкерлер деп. Жетекчиңиздер айтпады. Текшерүү эмес да, плановый текшерүү ол бөлөк болот. Кана жетекчиңиздер? Биз сиздердин немеңерге реакция кылып, бүгүн жабайлык. Анан кийин бизге письменно обращать этет. Канчалык деңгээлде биздин нормага ылайыктап ремонтун кылды, восстановление кылды. Анан кийин иштей турган болсо ачабыз, болбосо дагы жабабыз. Мына могул төшөктү могуга жабат экен. Анан муну алып туруп, могу бакыр чекир тазалык чыгарабыз. Эми могу төшөктү жапса болобу ушунун үстүнө? Жаппаңыз аны. Отдельный төшөк, оны камер жапылат төшөк. Жок, шуну мен самсаны жабып атпай болобу? Болбойт да. Болбойт. Булар да ачында өзү билен болуп кетишип. Сиздердин көзүңүздөрчө эле ушундай кылып атат анан. Жөнөкөй адамдар кантип өзүңөр? Мурадын да жеп келгенбиз. Губка менен деле жеп келгенбиз. Самсаны. Губка самсаныбы? Губка самсаны. Не губка самсаны? Көргөн жоксузбу? Көрдүм бе жон? Бар жогу жакшы эле. Элди сыйлап кичине мындай порядок кылып койсун да кичине. Порядокко рахмат, жакшы. Порядокко. Эч ким бул жерде претензия кылган жок, маселе
санитардык нормага ылайыктап койсун болду. Тетиги жакта самын суу менен чай ичип отурса адамдар пияла менен. Эскертүү эле кылыш керек эле. Анан кийин жаппастан. Сабак болот, башка баарысы тартипке келип калат. Сөзсүз самса жеп бирөө өлүш керекпи, ошондой жабыш керекпи? Азыр мисалы канализация деген нерсе проблема эмес. Канализацияны ар бир үйгө кылып атат. Жок дегенде эч нерсе кылбасын, майли чаң болсун, башка болсун. Ана мила деген биздин ден соолугубузга киргенде кандай нерсени жаратат билесиңерби? Бир лаган сууга бир тамчы мила түшкөндө майды жок кылып берет. А биздин организмибизге түшкөндө кандай нерсени жаратат билдасыңарбы? Неге силер чындыкты айткан адамга келип жабыласыңар? Сөзсүз бир адам өлүп калганда, бир үйгө кайгы түшкөндө текшерип, барып, жабыш шартпы? Заранее жауып, заранее текшерген адам күнөөлүүбү? Кандай дейсиңер мисалы? Ошону колдойбуз да. Жок, колдошубуз керек да. Жок дегенде майли канализация кылып койбой, бул бүгүн ачылган жок, Мырзалим Самса. Кече ачылган жок, 20 жыл экенин билбейм. Мен билгенден 10 жыл. 10 жылда бир канализация кылай акча табышкан жокпу? Айтыңчы болуптур. Бир канализация кылып, мила сууну агызып койсун хотя бы. Канча адам ичип атат? Мына туура айтат бул бала. Мен кошулам оюңа. Мына Кудайдын ыйык күндө турабыз. Чындыкты чын деш керек, жалганды жалган деш керек. Туруу? Сиз неге биз өлбөдүк дейсиз? Сиз мүмкүн организмиңизге мила кирсе киргендир. Секинден организмиңиз жеп рак кылып аткандыр. Сиз каяктан билесиз? Бир күндө пайда болбойт бир оору. Секинден жейт. Бардык нерсе бир күндө пайда болбогон, туурубу? Тууру. Жабылбагыла ондай чындыкты айткан адамга. Тууру? Канализацияны көрдүңөр мисалы. 20 жылдан жейбиз. Канча адам жеп атат? Текшерген адам болбойт. Ачып койсоңор жакшы болот. Нени ачып коюш керек? Штраф ачып койсоңор жакшы. Мен канализация жасалса ошол жашайт дейм. Шарт түзүлсүн. Негизи эме ККМ боюнча налоговый оборот 5 макул. Мына жерден сатып алып атканда бул жерде оборот аябай жакшы экен, самсыны жакшы өтөт экен. ККМ аппарат менен колдоносуздарбы? Колдонобуз. Кана? Ичкерде. Кана алыңыз? Зарядка койгондо ичкерде. Негизи миланын составында эмне бар? Организмге зыяндуу. Моющие средства, да, мила? Кандай оорулар чакырышы мүмкүн? Дарыгер катары айтыңызчы. Ичеги карын ооруларын чала жуулуп калса, ичеги карын ооруларын алып келет. Ичеги ооруларына. Ичеги карын оорулары. Ички органдардын ичеги карын ооруларынын заражение, аллергия. Мына Кыргызстан рак оорулары боюнча алдыңкы орунда турат дүйнөдө. Ушул себеп болушу мүмкүн, ушундайлар? Болушу мүмкүн. Чала жуулуп калган болсочу. Азыркы шарт менен чала жуулап идиш? Идиш андай шартта жуулбайт. Туура. Идиш жууганга санитардык жок, чала жуулабы ошону кылып атканы? Чала жуулат. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр уктуңуздар. Биздин ошол санитардык көзөмөл борбордун кызматкерлеринин сөзүн, ошол эле учурда бул жакта баарын жыйнап, иш токтоп, ушул тамак аш коопсуздугуна болгон жагдай талаптар бузулуп аткандыгын негиз кылып жаап атышты. Эми бул жерден биз бир гана тамак аш коопсуздугун эле эмес, ошол курулуш мыйзамдары бузулуп аткандыгын элементардуу мына караңыздар. Курулуш коопсуздугуна бул качанкы ушул самсаканада мына жерде эми келаткан киши бул жерден түшүп кетсе эмне болот? Ушуларды курулуш талаптарына канчалык жооп берет? Ошондой эле мына биз өрт коопсуздугуну айталы, ошол эле салык кызматы мисалы, салыкка канча салык төлөп атат бул мекеме. Бул жакта ККМ аппаратыны колдонбой сатып аткандыгына да күбө болуп атабыз. Демек, биз күтөбүз комплекстүү түрдө буга ушул Ош шаарынын прокуратурасы бир көзөмөл жүргүзөөрүн, жыйынтык кандай болот, иш эмне менен бүтөт, анын баарын буйруса убакыт бере туралы биздин баракчага катталып, пикир жазып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.
Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.